Кандай сен? Сахар беришүү Мардадан. Иштеп аткан жериңер тазалап алыңыз деп атам, байке. Таза кармаганда мен сен уборщица эмесмин. Башым ортпай, сен тартып берди. Сен прокурор эмессиң да, тура. Сен камераңды ал, Хозяин тартпайсың, сен нерде тартып албайбы? Айтса, бұл жерге условия создавать етіп бізге. Біз деген ушундай жаштанка иштегибиз келип атат, таза жерде иштегибиз келип атат. Срогу жок. Бияка бугдайларды алып келип анан муң чыгарат. Канча деген нандар чыгат ушул жерден. Ошончо акча табат да буларчы. Айтар сөзүм баары бир талаптарга көтөрүлөт да бул жерчи. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Саламаттар. Кандайсыңар? Келдик биз эже кайра. Исахир беришүү Мардаданов. Сиз болупсуз мурун, İçinde qanday özgörülөр болду, bir sira көрүп коелук деп келебиз. Болду. Bir sira экскурсия көрсөтүп койсор. Эмне кылдыңар, өзгөрттүңөрбү? Biraz özgürdü. Не знаю. Ой, яшке нан саласыздар да, Жок. Эмнеге турат анда? Бияка жаңы эле тамеки өчүрүп койдум. Жазадыңарбы? Assalamu alaikum. Kandayсыз? Iya. Кандай дейсиз? Биякты да тартам. Жо бери карап ойлоңуз, тартпасын десеңер. Бул үчүн туугандар бул нандардан бул кагаз турбайбы, маркировкасы. Ошонусу всегда сыртына чапталып туруш керек да. Анан бул жерге дата, срок коюлушу керек. Көрдүңөрбү, ушул жер пустой азыр. Тартып көрсөтүп кой. Бияктан эле тамеки чегесиздерби, байке? Жок, бери тамеки тартпайм. Мынакей, бул кагаздарды айткандын себеби, бул деген таза жерде турбайт да, кагаздарчы. Берди келгенде эмне алам? Тарттым, көрдүм, болду. Шефтер келгенден тартты. Тура. Бияк тартып көрсөтөм мен. Иштеп атасыңарбы? Көрүп атпайм, эмне болот? Эмнеге тартпайм, иштеп атсаңар? Сен нар тартып берди. Мен тартып берген элим мени көрүскөндөн сен хозяиндерди көрөсүң, тура. Силер мындай эле жумушчусуңар да, туурабы, биякчы? Мен жумушчу болгон сен эмне? Мен прокурор. Жок, ошо мындай эле жумушчусуңарбы? Ушул жерде. Туурабы? Тура. А мен сизди мейли тартпаса тартпай эле коеюн деп жаңы эле айтпадымбы? Сиз иштей бериңиз анда деп. Сен эми нары карап, этикетке нар чыгарып деле тартып бер, бир турган мен сени тартпа деген жокмун. Сен ал. Бул жер кичине тазараак кармалуу иштебейсиңерби анда байке? Сен таза кармаганда мен сен уборщица эмесмин. Кандай уборщица эмеспи? Сиз иштеген жериңизде тазараак кармалуу эле иштебейсиздерби? Тазалай берем, бир турган мен тартып бер деп атпайм мен сени. Калаңыңды тартып бер. Жок, иштеп атасыздар, бирок сизге сиз түшүнүп атасызбы, моң кимдер жейт байке? Кимдер жегенде мен муну эмне жерге чыштап аттым. Жок, ошо тазараак кармалуу иштей бериңиз да. Мен көп нерсе сурап атам бул жерде. Жок, эми сен айтып атпайм, сен шефтер бар келгенде тартта, бир турган, тура. Все хорошо, чыгып кетиңиз анда. Биякта суранып атат. Эчтеке эмесмин, тура. Мен нары карап өмүрдө шефтер келгенде тартып бер, бир турганым. Сага эч ким эчтеке кылбайт. Сага эч ким эчтеке дебейт. А сен жумушуң, тура. Бул жерде элге жазап берип атасызбы? Тазараак кармалуу иштегиле деп атам байке, бул жерде. Жок, сен мага мен башка эч нерсени айткан жокмун бул жерде. Мага кандай условия түзүп берди, мен ошондой иштей берем, тура. Эмнеге силер суранышыңар керек да ошол жерде? Мен суранганда сен угазыңбы? Силерден да баштайт ал. Жок, бир турган мен башым ортпай, сен тартып берди, каалаганды. Сиз эмне башыңызды ортуп атам мен? Сен мага вопрос берип атпайсың, сен прокурор эмессиң да, тура. Эмне прокурорлор эле ошентип айта алабы? Жок, эми сен тартып бер, мен сага тартпа. Прокурорлор эле ошентип айта алабы? Жок, бир турган мен сага тартып бер деп атам да. Элге жазап берип атасың, таза жазап бергиле бул жерден. Акчаны менен алып атасың. Менет мен кыламбы, сен мен жумушуң, тура. Сен жумушуңар болсо бул жерден деген таза, нормальный, адал жазап берип койгула деп эле суранып атам. Мен башка нерсени суранып атамбы азыр? Ошол жерде ошо хозяиндар жүргөндө келип тартып бер да калганды. Ошолорго вопрос. Мен сага эмне, посыльный белем чакырган. Медицинский книжкаларыңар барбы? Медицинский книжка ошо шефтердин отуру. Эмнеге аларды?
Эмнеге мен жаным алып жүрүшүм керек? Сиз жаныңыз калып жүрүшүңүз керек Мен аны. рабочий эч кандай иш. Рабочий болсоңуз жаныңыз калып жүрүшүңүз керек, байке. Ошону айтып атам мен. Бияка өткөрүп коет сен. Өткөрүп бербешиңиз керек, жаныңыз калып болушуңуз керек. Форманы кийип алып иштешиңиз керек алда жерденчи. Мынакей тондар. Бул жери да ушундай да. Мына кагаз ичинде турат. Мунун баардыгын сыртына чапталыш керек болчу да. Албайдың камераң, мен көргөзөм ошончо баарын биле турам. Жок, айта бериңиз. Жок, такканда мен Сизди тарткан жок, мына айта бериңиз. Алдан ар камераң. Айта бериңиз. Бар да, сиз эмелер чакырып келип отуруп тартып. Иштеп аткан жериңерди тазалап алыңыз деп атам, байке. Танит чегишет экен ушул жерденчи. Анан тигилерди да тетиги турган кагазтарды ушуларга чаптап туруп анан беришет да. Диетический дет. Хлебный край дейт. Мен сиз менен мисалы жакшынакай сүйлөшкөнгө аракет кылдым да, жанатан беричи. Азыр өзүңүз бул жерде негатив болуп атасыз да, азыр мени жаман көрөсүңөр анан. Мен сен өзүңдүн иштеп аткан нерсеңди мен деле багынайм. Түшүнүп атам, бул жерди тазалап алсаңыз болобу? Эми бир туган мен бүгүн сменга поступать этип атам. Хорошо, байке, бул жерди тазалап алсаңыз болобу? Ал жагын мен эчтеке сага жооп бербейм, просто ошол. Эмнеге жооп бербейсиз? Тазалап алсаңыз болобу? Сиз себепкер болуп калып атпайсызбы, байке? Анын туура себепкер, бирок мага окшогон бир да балдар толуп турат. Жок, аны түшүнүп атам, аларга да айтам мен азыр. Мен сизге айтып атам, бул жерди тазалап алсаңыз болобу деп суроо берип атам мен. Жок, убактым жок да. Иә. Келдим мен иштейм, кетем. Жок, ошону айткыла да тиякчы. Ошол шефтерге жолуктуп атасыздар, шефтериңизге айтыңыз да, ошончу болду. Умар, сен камераңды мен мындай экөөбүз. Мен түшүндүрүп берейин. Сен камераң алып экөө сүйлөшөбүз. Эмне деп сүйлөшөбүз? Тартып кой да. Анан мен кандай эмне болот, эмне болот, мен көргөзүп берем. Эмне деп сүйлөшөбүз, камера жок? Жок, эми сен тартып бер наракты. Мен айтып атпайм, и так деле сен мен сүйлөгөнүм сен тартып угула берет. Шефтериңиз каякта? Келдиби мунусунда? Барбы биякта? Чакырайын ба? Иә. Чакырыңыз, айтыңыз мени келди деп. Талмаштырышты. Assalomu alaykum. Не сахар бериши? Мардадан. Кандай сар? Кандай иштеп атасыздар? Жакшы. Таза иштеп атасыздарбы? Таза эле. А мне потолокто сүрүптүңөрбү, тазаладыңарбы? Тазаладык да. Качан тазаладыңар? Кече тазалаганбыз ба? Кече ремонт кылган болду. А, кече күнү болду. Ошо эртеси элеби? А биякчы кече күнү кылдыңар? Кече күнү кылдыңар бу? Чүрүлө койчу дейт. Неге? Тартпайлы койду. Мен сиз тартып атам. Хозяин тартпайсың кыйын болсун. Сиз мага сүйлөп атасыз азырчы, ошон үчүн тартып Кыйын атам. болсун, хозяин тартпайсың. Хозяин келеби? Келет, чакырда тарт. Чакыргыла. Бизде эмне күнү? Чакыргыла. Биз неге допуска көрбөй элечи? Эмне кылып атасыз? Баягыда кел, видеого чыгарып койсуң. Чыгарбайбыз келе деп. Сиздеби? Анан менби? Эмне кылып чыгардым мен? Баягыда нерде тарттыңарбы? Тибек кам. Бир гана тазалыкты суранып атам мен. Тазалык иштеп койгула. Хозяингор айткыла. Чакырып бергиле хозяиниңерди. Мен неге чакырам, чакырып ал өзү. Чакырып бергиле хозяиниңерди. Ишне чакырып ал. Иә. Эркек болгон. Сиз эмес мен эркек эмес экенибизди апрелде айтып эткенчи. Жок, просто сизде күнөө жок, аны түшүнүп аны түшүнүп атам. Бул жерде иштеп аткандан кийин тазараак иштегиле да. Мен ошону эле суранып атам сизден. Болду. Башка нерсени суранып атам. Эмне жаман нерсе кылып атам. Мына камерага айтыңыз. Балдарга койгула, жаман нерсе койгула. Мен ошон үчүн келип атам байке бул жерге кайра. Нерсе кылып атсыңар просто. Кайра ошон үчүн келип атам мен. Хозяиндин айткыла анычы. Кайра ошон үчүн келип атам. Эмнеге чыгарып? Сиз эмне сөгүнүп атасыз? Жок кесте келип. Сиз эмне сөгүнүп атасыз мага? Сөгүнбөй эле. Нормально сөгүнүп кеттиңизби? Мен нормально. Иә. Не дейсиң? Ошол кезде достор бул столду да тартып кеткенбиз. Ошонун ичинин баарын тартчы. Сиз мени жаман көрбөңүз байке. Мен аткенде мындай ситуация 100 жолу болуп көргөм. Мен эч кимден коркпойм. Мен аркамда элим бар, азырчы көрүп атканчы туурабы? Көрүп аткан элим бар. Азырчы. Ошондой да байке. Жок, мен коркутуп алам деп ойлобоңуз дегеним да. Алдан кепчи. Нерв болупчу алдан. Нерв эмес, просто айткан сөзүң. Сиз просто азыр успокойтесь байке. Эс алсаңыз. Азыр ачуу калдырып коебуз байке. Анан мени кайра жаман көрөсүз андан кийинчи.
Сен деген негатив кылып ушинтесиң деп. Бул жерде эсимде бар деп айтып атам. Мен тияктап Байкенин караңгы жакка барганда, Байкен менен сүйлөшкөм. Чыгарган эмеспин мен. Өтүп койчу алдан жакка. Аны чыгарган эмеспин мен. Байкен, аны чыгарган эмеспин мен. Билем да ошону. Биз чыгарбай эле койдук. Хозяин өзүн айтып аны. Сиз бул жерде иштеп атасызбы? Сиз себепкер болуп калып атасыз адамдаргачы. Адамдардын ооруларды жайылтууга себепкер болуп калып атасыз. Сиз түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн тигилерге айткыла. Ошону айтып атабыз. Айткыла, бул жерге условия создавать этип бер бизге. Биз деген ушундай жаштыкка иштегибиз келип атат, таза жерде иштегибиз келип атат. Биз примерлерди канча жерлерди чыгарып атабыз бу жактан, Байке. Хозяин чакырып эле неметип койгула аны. Хозяин чакырып бергиле мага. Иштеген жумушчуларга неметпей. Чакырып бергиле хозяин. Түшүнүп атам силер биякта жумушчу болуп ошентип иштеп атасыз, түшүнүп атам аны. Мен ошондо да айткам. Сиз мени урушкан да эмеспин мен бияктагылар мен ошондо. Жок, эч ким мени урушпайм мен. Просто бизди чыгарганга карамас болду. Негизи эле достор, мындай бул жактарды ошол кезден кийин биз келип тартып кеткенден кийин сырдап, бул үстүлөрүн жасаптыр. Андан кийин полун жасашыптыр. Ушул жерде тазараак кылып, анан тигил жактын айтуусу боюнча тиякты да сырдап, пырдап ошондой кылып жашынакай кылып койдук дейт да. Анан айтар сөзүм баары бир талаптарга жооп бербейт да бул жерчи. Бул жак тегирмен. Будайларды ушул жака алып келип, анан унду перерабатывать этип чыгарып, анан бул жагынан нан жасалат. Булар деген канча инфекцияларды көтөрүп жүрөт бул таракандарчы азыркы. Бул жерлерде красный чиптир, жакшы эле. Кийин тиянда да таракан турат. Жөн эле биякта гулять этип жүрөт да булар. Мынакей достор. Ушуну тазалап, жууп, жалтыратып койсо боло турган нерсе ушулчу. Аны кылышпайт. Мынакей бул жагында да жүрөт. Бүт эле басып кеткен да. Караңыздарчы. Общий эле көрсөткөчү мындайынан. Эмне үчүн көрсөтүп атабыз? Ушунчалык көп объем келет экен ушул жерге. Ундар канча деген күнүнө канча деген нандар чыгат ушул жерден. Ошончо акча табат да буларчы. Акча таап туруп, анан мен жалгыз эле суранган нерсем бул жака эмне үчүн экинчи жолу келип атам. Этигил жерди тазараак кылып, элге жасап бергиле деп атам. Мен эми мындан кийин башка да ишкерлерге айтар сөзүм, экинчи сыйрада мурунку барган жерлериме барып, ошентип көрсөтүп турам. Ошон үчүн оңолгула. Эретке келтиришиптир өткөндөгүдөн. Эреттүү болуп калыптыр азыр. Болгондой эле айтып кетти мына бололор кичине эреттелип, ошону жыйнап коюштур. Бирок дагы деле ушунун ичинен эле тамеки чегишип, ушундай нерселерди кылышат да. Достор, Хлебный край деген фирма бул. Ушундай названиясы. Липы. Кыргызская республика, город Бишкек, Махатма Ганди, 210 телефонный хлеб, нарезной, диетический. Дата срогу жок, 72 часа дейт. Бирок дата коюлган эмес. Ушунун баардын этикетканын ичине коюшкан булар. Ошол бойдон азыр булар деген иштеп жүрүшөт да. Ушул менен кийин ичтерин минтип майлап туруп анан чыгарышат да. Мынакей ушул жерде упаковка кылат да. Бул жактан чыгып, этигил мол нанды алат. Мынакей. Мен перчаткам тигил жакта, бирок бул таза жерде чыккан эмес бул нан. Ошон үчүн колум менен кармап атам да. Анан бул гир жерге коет. Карачы, тартып койчу. Гир жерге коюп туруп, андан бери көздөй чыгат. Чыккандан кийин мына жана айтып аткан мен кагазды эмне үчүн сыртына чапташ керек деп атам, ошон үчүн. Биякта пищевая гигиена деген нерсе болуш керек. Ошону коюп туруп, бул жактан стрич пленкага ороп, упаковка кылып туруп, бияка сала берет. Анан салгандан кийин мына соп-сон жашынакай жана маркеттерде сатылган ошол нандар да мына. Хлебный край дейт. Соп-сон болуп көрүнүп калат. Жөнөкөй бир дүкөнгө, павильонго барып туруп, нан сатып алдыңыз. Жаңы эле келди деди, свежий деп. Алып барып үйүңүзгө жеп атсаңыз, ошондо жанагы таракандар ичинен чыгып, анан сиздер мага жиберип атасыздар. Ушундай акыбалда чыгат. Ушул фирманын наны. Биз канча деген жерлерди үлгү катары кылып, ушундай кылып көрсөтүп атабыз. Даже мен ушул нандар боюнча бир жолу тартып көрсөткөм. Кут нан деген жерди алар мисалы ошону үлгү катары ушундай кылып иштегиле деп көрсөткөн болчумун да.
Туугандар, бул нандар дагы 10 сантиметр жерден өйдө болуп туруш керек. Анан жашынакай мондай таптаза ящикте болуп туруш керек да. Азыр мына үстүнө чымындар болуп ушунуп турат да. Бул ящиктин кебетесин эле тартып көрсөтүп кой. Кандай экен? Бул коробканы коюп койгон. Бул коробка канчадан бери турат? Эч ким билбейт. Бүт партен 10 сантиметр өйдө болуш керек. Сам норма вообще эле отсутствует бияктачы. Анандар ушинтип эле эске чыгып эле кадимкидей эле чыгып эле турат экен. Туугандар, видеонун аягында айта кетчү нерсе болуп атат. Бул биз тарткан цех. Экинчи жолу биз барып тартып атабыз. Өзүңүздөр деле билгендегидей биз барып кайра результатыбызды көрсөтөбүз, тартып кандай оңолгонун, ошол жерде кандай ремонт болгонун. Бул нандар Бишкек шаарынын бүт магазиндерине барып сатылат. Анан жана айтып кеткендегидей силер алып жеп, анан ичинен жана таракандар чыгып жиберип аткан ушундай акыбалда жасалган нандар болуп эсептелинет. Достор, сиздерден сураныч, комментарий жазып, лайк басып, максимальный репост кылып коюңуздар. Ушундай нерселерди биргеликте гана токтото алабыз.